мындай кат келиптир, мындай каттар көп эле келет. Күйөөм мага көңүл бурбайт, анан мынтпейт, же болбосо тескерисинче кучактаса. Күйөөмдү каалабай калдым. Мына ичимде болгон таарынчтар топтоло берип, мындай болуп калдым, андай болуп калдым, мен кеңешпейт тиги бу деген. Кыздар 90% кыздар мага ушундай каттар жазат да. Биз күйөөгө тийип атканда бизде эң чоң проблема бул үй бүлө жөнүндө туура эмес түшүнүк экен да. Биз үй бүлөдө мынтип ойлойт экенбиз. Мен тамагын жасайм, бала төрөйм, баласын багам, кайненеме кызмат кылам. Күйөө деген, ал деген ошого обмен мени сүйүп, көзүмдү карап, менен кеңешип, мени дайыма каалап, мага дайыма сюрприз кылып, сонун жерлерге чакырып, белектерди бериш керек деп ойлойбуз. Алмаштырып атабыз. Мисалы, мен тамак жасайм, мен үйдү жыйнайм, мен кайненемдин сөзүн угам, мен жакшы аял болом. А сенчи? Дегенде биз андан эмоция сурайт экенбиз. Эмнени сураш керек? Акча алып кел, мени бак, мага аны алып бер, буну алып бер, мен сурасам, үйдөгү светти төлөө, газды төлөө.